Саламатсыңар достор, биз деген борьбадан улуттук курама команданы ушул аэропортко тоскону келдик. Сүйүнчү жаштардын арасында Сербияда өткөн дүйнөлүк чемпионатта биздин балбандарыбыз 2 алтын жана 1 күмүш медаль утуп алышты. Алар Айпери Медетбек кызы алтын медаль утту, Эрназар Акматалиев алтын медаль утту жана Бекболот Мырзаназар уулу күмүш медаль утту. Ошондуктан биз ушу кубанычты бөлүш үчүн ушул аэропортко биздин сыймыктарыбызды тоскону келдик. Мүмкүнчүлүк менен колдонуп, биз деген ушул FPI Media Pro Production компанияга ыраазычылыкты билдиребиз. Бизге ушундай видео съемка кылып берген үчүн. Достор, силерге видео съемка, SMM жана фото съемка керек болсо, ушул компанияга кайрылсаңыз, мыкты, тез жана абдан арзан баада жасап беришет. Ссылкасы жакта болот. А биз деген биздин балбандарыбызды, биздин сыймыктарыбызды ушу аэропортко тоскону кеттик. Салам алейкум достор, Көкжар. Кантип ошол Американын айлыктарын алып, бирок Кыргызстанда өзүбүздүн өлкөбүздө жашаса. Программист $20,000 киреше берет да. Эгер айтыны үйрөнсөңөр, бонусум англисчени да үйрөнүп кетет экенсиңер. Кандай соң? Жылдын аягында 1,2 миллиард сомго кирешеге чыктык да. Ар бир айдын кирешеси 110.000, 107.000 тегерегинде ошол суммаларга келип калдым. 117.000. Бизде айлык майыналар $300 башталып, $2,800. Достор, биздин сыймыктарыбызды тоскондор көп, туугандар, достор дегендей биздин Кыргызстан жарандарыбыз мына жакыныраак көрсөң, биякта плакаттар менен келиптир. Эрназардын сүрөтү, биздин будущий буюрса биякта да бир спортсменибиз, мынакей. Сен ким болосуң, Эрназар? Мен Эрназар Тайкем, Тайкем болот. Тайкең болобу, родной? Сен да машкасыңбы күрөш менен? Мен да машкам. Молодец, азаматсың. Буюрса сен дагы желекти желбиретесиң, Кыргызстанда? Кайсы жерден болосуң сен өзүң? Ысык көлдөн. Көлдөн болосуңбу? Канча жыл машык атасың? 1,5 жыл болду. Молодец, азаматсың. Качан чыгат Тайкең? Тайкем азыр чыгып калат го. Мейли, макул, таза болсо азыр, Саламатсызбы апа? Саламатсызбы? Сиз ким болосуз биздин балбандарыбызга? Мен неберем. Акматалиев Эрназар. Эрназар небереңиз болобу? Куттуктайбыз. Алтын медаль кут болсун. Баарыңардын сыйлык сыймыңарды Кыргыз элин мен да куттуктайм. Кандай сезимдер болуп атат силерде азыр? Аябай жакшы. Жакшы сезимдер болуп атат. Сезим болбой алдыңар эте. Негизи ушу элде мен баардык ушу эл журтума силердей балдарга бүт баарыңарга ыраазычылык билдирем. Ушу элдин тилеги Омин деп берген батасы ошо баламды колдоду. Баламды ошо элдин намысын туруп жеңип келди. Чоң рахмат апа, чоң рахмат. Күтөбүз, Сиз тайнеси болосузбу же чоң апасы? Чоң эне, чоң эне. Чоң апасы болосузбу? Макул, анда күтөлү анда Эрназардын. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз деген Эрназардын атасы болосузбу? Кандай сезимдер болуп атат азыр? Эми кандай десем, жакшы эле сезимдер. Кубанычтабыз. Негизи чемпионду өстүрүш кандай экен? Кыйынбы? Эми кыйын деле. Чемпиондун өзүнө деле кыйын. Өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи, кайсы жерден болосуз? Кайсы жерден кулунуу болот Эрназар? Мен өзүм Нарын областынын Нарын районунун Ортон айылынанмын. Грек-рим күрөшү боюнча машыктоочу болуп эмгектенем. Сиз дагы машыктоочусуз? Машыктоочу. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Балам ошол айылда чоңоюп өскөн. Бир тууган иним канатка берген ошого.
Эрназардын апасычы, апасын тааныштырып коесузбу? Медик болуп иштейт. Тааныштырып коесузбу? Саламатсызбы? Сиз Эрназардын апасысызбы? Ооба, апасы. Чемпионду өстүрүш кандай экен? Кыйын экенби негизи? Эми чемпион эмеспи, баардык баланын эле түйшүгү бирдей болот. Эми өтө деле кыйынчылык туулбайт чемпионду өстүрүш. Башка балдарды кандай тарбияласаң, ал чемпионду деле ошондой тарбиялайсың. Кандай сезимдер азыр? Кандай сезимдер болуп атат? Сезимдер жакшы эми аны баягы сөз менен айтып жеткизиш кыйын. Жакшы сезимдер, буюрса шүгүр, Аллага шүгүр. Баарыбыз кубанычтабыз, биз эле эмес, кыргыз эли кубанычта болуп атат азыр. Ошо балабызды аэропортко тоскону келгенбиз. Аман эсен келип алса деген эле тилектебиз. Алтын медаль уткандан кийин сүйлөштүңүзбү? Ооба, сүйлөшкөнбүз, телефон аркылуу сүйлөшкөнбүз, видеозвонок кылып сүйлөшкөнбүз. Баарыбыз кубанычтабыз. Чоң рахмат. Саламатсызбы, Рысбек байке? Саламатсыз. Рысбек байке Эрназар Акматалиевдин личный тренери болосуз, Ушу канча жылдан бери машыктырасыз? Канча жаштан бери сиздин колуңузда? Менин колумда 8 класстан бери колумда. Ошондон бери 2010 жылдан бери бияк менин колумда да. 2010 жылдан бери 8 класска келген спорт школага. Ошондон бери колда да. Негизи ушу эмедечи дүйнөлүк чемпионатта пландар кандай болчу эле пландар? Эми пландары Кудай буйрса ошол Эрназар чемпионат мираны утуш керек деп кеткен. Утабыз деп. Алтын медаль. Алтын медаль алыш керек деп. Ошону анткени чемпионат мира взрослыйдан ошо экинчи болуп калып, мен чемпион мира болушум керек деп ошо эмне кеткен, ошо максат менен кеткен да. Amo чоңдордун арасында дүйнөлүк чемпионатта эмне үчүн ошо күмүш медаль болуп калды? Сиздин оюңузча, профессионалдуу оюңузчачы, эмне үчүн алтын болбой калды деп ойлойсуз? Эми кандай десем, тиги соперниги күчтүү болчу, мындай чуть-чуть кичине тактический эметип калды. Башынан эле негизи иштеп эметиш керек болчу, анан ошо тагдырга буйрук ошондо болуп калды да, экинчи месте болуп анан Кудай буйрса ошо мына чемпионат мира 23 жаштардын арасынан ушу болдошет буйрук чемпион мира эми. Кудай буйрса эми олимпиадага даярданып атышабыз. Ушу менен Жакын келечекке пландар кандай азыр? Эми менин оюмча азыр азыр эс алгандан кийин 2022 жылдын календарынын планы чыгат да, ошо менен эми карап туруп даярданабыз. Эми главный эң негизги план Париж, Париж ошо 23 жылдан кийин ошо Парижге основной план ошого эметет да, такталат. Чоң рахмат, Рысбек байке. Биринчи тренер Батай Пасаня атасы Саламатсызбы, Канат байке? Биз укканча сиз Эрназардын биринчи тренери экенсиңиз, Канча жашта келди эле сиздин колуңузда? 3 класстан келген, Нарынга. Сиз ошо 3 класстан бери ишенич бар болчу, ушу бала көп жетишкендикке жетет дегенде, ошондон бери эле. Ошондон бери эле олимпийский чемпион болот, чемпион мира деген алуу тилектер. Негизи семья менен машкат эметет экенсиз да, эмегечи күрөшкө катышат экенсиз, Биздики семейный. Баарыбыз, атам өзү 11 тууган, мен өзүм 11 тууган. Баарыбыз күрөшөбүз. Баарыңыз күрөшөсүзбү? Каныңыздарда экен да? Жакшы. Эми негизги пландар кайсы эми Эрназардын пландары? Эрназардын пландары эми жакында Париж олимпиада. Эмки жылдары болсо дагы ушундай чемпионат миралар бар. Олимпиадага чейин лицензия алыш керек. Главный. Чоң рахмат. Мынаке достор, биздин сыймыктарыбыз чыгып баштады. Биздин балбандарыбыз. Мынаке Эрназар Акматалиев. Красавчик.
Алтын медалдын ээси, алтын медалдын ээси Эрназар Акматалиев. Эрназар, куттайбыз. Кандай сезимдер болуп атат? Сүйүнүп атабыз, аябай сүйүнүп атам. Сүйүнүп атасыңбы? Кандай өттү сага эме дүйнөлүк чемпионат жеңил болду же татаал болду? Жеңил болду деп айта албайм. Татаал эле болду мен үчүн аябай. Анткени эз албай эле биринчи чемпионаттан кайра экинчи чемпионатка кеттик. Бекболот чемпион. Бекболот Sen unuttun. Просто ошибкан эмес. Арбитрдин ошибкасы. Бекболот куттуктайбыз. Чоң рахмат. Кандай болду негизи турнир? Кандай өттү? Жеңил болду же оор болду сен үчүн? Турнир бүтүп эле чемпионат мира оор эле болот го. Бирок эми күрөш колдон келишинче аракет кылып күрөштүк. Күмүш медалды кимге арнайсың? Күмүш медалды ушу жеңишибизди баарын эле ошо кыргыз элибизге арнайбыз. Ошо бизди колдоп, кооттоп турган ошо байкелерге, кыргыз элине, агайларыбызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошо агайлардын эмгеги менен ушул ийгиликтерге жетип отурабыз деп айта алам. Сен оюңча да финалдачы ушу Тилекке каршы алтын медаль болбой калды да. Сен профессионалдуу оюң боюнча кандай каталар болду сенин оюңча? Мен агайлар коюп берген баягы күрөш болгон планды толук аткара албай калдым десем, ошондон план тактикам ошо трамесирак болуп калды окшойт, ошол жетпей калды деп ойлойм. Мындай 6-6 болду эсеп, ошо 6-6 болгону мен акыркы эсеп упайды алганымда уже мен уттум го деп ойлогом. Көрсө теги жактан судьялардын ошибкасынан Азербайжан балбанына 4 упай кандай кошулуп калган биз түшүнбөй калдык. Ошол жактан дагы баягы мен 2 балл, акыркы 2 баллды алсам уже жеңдим деген ой менен ошолго настрой коюп ошондой тургамын. Жакын убакытка пландар кандай болот жакын арада? Жакын убакытка азырча пландар боло элек. Кудай билсем жаңы жылдан кийин дагы жакшылап аракет кылабыз. Азыр эч нерсе билбейбиз, айта албайбыз. Уже быйыл акыркы могу чемпионат мира, ошо акыркы турнир болчу 2021-жылы. Сени куттуктайбыз чын жүрөктөн. Буюрса күмүш медалың алтын медальга айлансын. Чоң рахмат айткан. Куттуктайбыз. Келдик. Суроо. Ошонун агайларга рахмат, чоң рахмат. Өздөрүнүн алтындай болгон убактыларын бизге берип, дайындап, таптап, туура дайындап алып барганы үчүн аларга чоң ыраазычылыгымды билдирмекчимин. Ошо жакшы бар. Ошо Ослодо чемпион болгонуңда бул турнирге барат белең же барбай калышың мүмкүн беле? Аны тактап точно айта албайм. Эми тренерский штабтын чечимин күтмөкпүз. Анда дагы агайлар менен кеңешип, бул анткени 23 жашка чейинкилер арасында акыркы жылыбыз болчу биздин. Барып калышыбыз да мүмкүн болчу, барбай калышыбыз да мүмкүн болчу. Эң кыйын атаандаш, эң кыйын күрөш кайсы болду? Жарым финал болдубу? Эң кыйын атаандаш деп бирөөнү белгилеп айтуудан алыспмын, анткени ошол эле ирандык балбан, азербайжандык балбан, финалда армениялык балбан да үчөө тең бирдей күчтүү балбандар болчу. Бирөөсүн чектеп деле могу күчтүү деп айта албайм. Төртөө тең, үчөө тең мен үчүн аябай кыйын атаандаштар болду. Суроолайм. Эрназар, кимге арнайсың алтын медалыңды? Алтын медалды быйылкы жылда аябай көп күттүк бул алтын медалды алтын үчүн. Анткени менде күмүштөр көп болуп кетти быйылкы жылдын эсебинен. Бул алтын медалды жалпы кыргыз элине арнайм. Буюрса мындан кийин дагы жакшы алдыңкы орундар менен сүйүнтө бермекчимин элибизде. Бул чек эмес, биздин эң негизги максатыбыз спортто олимпиада оюндарынын алтыны. Буюрса кийинки олимпиада оюндарында алтын алганга аракет кылабыз. Жакын убакытта кандай пландар болуп атат? Жакын убакытка пландарыбыз пока жок. Азыр
бул жылдын акыркы турнири болду мен үчүн десем болот. Мындан кийин азыр кичине эз алабыз. Чоң рахмат. Назар, ийгилик каалайбыз. Мынакей достор, Жангазы байке биринчи тренер экен, Бекболоттун айылдан биринчи тренери. Канча жаштан бери болчу сизден келди? 2-класс 8 жаштагы бала болчу. Ошол кезден бери күрөшүп атат. Ошо ишенич ошондон бери бар белесиздерди ошо? Ооба, ишенич бар болчу. Жакшы бала болчу. Способность ошол эле билинип аткан. Өтө мыкты бала болчу. 2-класста эле мындай подвижный, жизнерадостный бала болчу. Кайсы жерде, кайсы айылда, кайсы? Жалал Абад областы, Аксы району, Жергетал айылы. Жергетал айылынан баштап күрөшө баштады. Андан соң өзүнүн күрөшүн улантып, өстүрөм деп туруп, Бишкектеги олимпиадалык резервтер окуу жайына бергенбиз. 8-класста, 7-класты бүтүргөн соң 8-класста олимпиадалык резервтер окуу жайына бердик. Ал жерден жакшы жетишкендиктерге жетишти. Буйрук экен, мээнетчил бала экен. Кудайым буйруса мына алтынга тете медаль болду, күмүш. Мен ошондой жекече оюм. Ошол алдыда, бар алдыда, келечекте буйруса мына Азия оюндары турат. Олимп оюндарына Кудайым буйруса даярданабыз деп атабыз. Ошол ден соолук каалайм, мээнетчилдик каалайм бул балага. Чогуу Олимп оюндарына даярдыкка кадам таштайбыз эми. Жакын тартып. Мынакей сонун учурлары болуп атат. Азыр Бекболот менен Эрназар менен элдер сүрөткө чыгып атат. Биздин сыймыктарыбыз менен ушул жыл абдан ийгиликтүү болду биз үчүн, Кыргызстан үчүн. Биздин балбандарыбыз мына Мээрим Жуманазарова, Айсулуу, Айпери, Акжол, Жолама мынакей Эрназар менен Бекболот толтура медальдарды бизге алып келди. Бирок буйрса эң негизги биздин жетишкендиктер алдыда. Бул деген Париж Олимпиадада мен ишенем. Биздин балбандарыбыз Кыргызстанга флагты желбиретип бизге көп медаль алып келет. Кудайым буйрса мен ишенем.